Кезекте достор, биз кайра эле ушул сектор 5теги немечиналардын экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Видеонун аягына чейин көрүп, биринчилерден бизди көрүп жаткандар болсо, анда каналга жазылганды унутпаңыздар. Биз ушул Бишкектеги машина базарды ар дайым тартып келебиз. Биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Базарда баалар канча болуп жатат? 525 90-жылкы 2.5 механика баасы $4000 деп. Азыр салонда качып көрөлү. Коробкасы механика ушундай көрүнүштө. 2.5 ванусму? Без ванус. Ушундай жолдун ортосунда азыр место жок болуп, ортодо турат азыр, жакшы болду экен. Көк түстө. Сомго алмаштырганда канчалык болчу анда? Бул турган баасы. Сомго алмаштырганда канча болчу анда? Эсептеш керек, доллар канча болчу анда? 3,5 болду. 3,5 деп. $3500 болушу дейт, номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Унутпаңыз, бул жерде 2006-жылкы Audi A4 автоунаасы, коробкасы вариатор, объем 2 газ, бензин, $4600. Четвертый? Салон көрүп коелу. Пробег 220 000 километрде көрсөтүп жатат. Состояниясы кандай бул? Мотор коробкасында жумуш жокпу? Мотор коробкасында жумуш жок, а? Жок. Кузову да жакшы экен, парктрониктер иштейт да. 2 ампер газ дагы бар экен, жакшы болду. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Эси номер бар, биз көрсөттүк. Монтабыз, андан кийин мына жерде Nissan Almera Tina автоунаасы күмүш түстө. Жылы 2318, механика 190 000 километр жүрүптүр. Баасы $3900. Дагы бир 34 кузов BMW 525 жакшы балда чыгыптыр. Жылы 93, коробкасы механика, баасы $6000 дейт. Реально дают. Это ванус, да? Это наша машина. Дают, да? Да, опять ванус. Да. 2.5 ванус экен. Азыр салонду ачып көрөлү. Баасы $6000 деп жазылып турат. Көрдүңүздөр, номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. 2.5 ванус. Монтаж, ушул жолдун ортосунда дагы место жок, ушунтип туруп калыптыр. Passat B4 универсал 9518 моно. Коробкасы механика, абалы өтө жакшы. Баасы $3900 дейт. Орустун машинасы экен. Коробкасы механика, азыр салонду ачып көрөлү. Коробка механика 411 000 километр жүрүптүр. Абалы жакшы. Тондар ушул эле дагы жолдо азыр машиналар өтө көп катарынан туруп калды. Мына жерде дагы бир Passat седан B5 Plus, жылы 2001. Объем 2, простой мотор, 230 000 сом. Volkswagen Vento маалымат кагазы жок экен. Андан кийин бул жерде бул Audi'нин дагы маалымат кагазы жок окшойт. Бул жакта жок экен, азыр улантабыз. 124 Mercedes 2.3 объемда 90-жылкы. Коробкасы механика, газ бар экен, газ бензин 235 000 сом дейт. Газ бар экен да? Газ иштейт да азыр. Газ иштейт. Канча алат ошондо? Боло турган баасы. 220 000 сом дейт. Дөңгөлөктөрү кыштан өлөнбөй чыкса болот. Абалы жакшы. 124. Бул жакта Audi C4 автоунаасы. Абалы жакшы. 92 жылы 2.6 механика, расход 8 тонн, баасы 280 000 сом, номери бар.
280 мың сом состояниясы жақсы, кузовында жұмыштары жоқ. Анан кейін бұл жерде достар дағы бір жақсы абалда Венто. Вентоның коробкасы механика, жылы 99, объем 2 инжектор, басы 260 мың сом деді. $260 мың сом, азыр ешігі жауық, артынан көрелі. Кроссовер Mercedes-Benz ML 320, жылы 98, объем 3.2, автомат. Состояниясы жақсы, расход жүзіне 12-ден 15-ке чейін деді, басы $4400 деп жазып қойып тұр. Азыр ешігі ашық екен, бір салонын көрелі. Mercedes-тің салоны қандай? Коробкасы автомат. Состояниясы жақсы, кузовында жұмыштардағы жоқ. Үшінің жанында бұл жерде достар Audi 80 B4 автонасы, дөңгелектері қышқы, коробкасы механика 5 штука, жылы 92, 1.8 моно механика, 250 мың сом. На какие номер звонить надо? Клиенты, на какие номер звонить надо вам? Клиенту? Есть ваш номер? Есть. Скажите. Ну, мой этот пацана сейчас подойдет он. Азыр эме Не, нормальная машина. номері бар екен 0990 27 77 98 деген номерге чаласыздар. Ушул Audi боюнча дагы бир жолу кайталайын. 0990 27 77 98 деген номерге. Эси эч кандай жумушу жок, только айдаш керек dedi. Состояниясы өтө жакшы экен. Улантабыз. Достар, бұл жерде дагы бир жакшы амалда Венто базарга чыгыптыр. Ушундай жайкы дөңгөлектерде турат. Азыр эми эси маалымат кагазды жазып атат. Азыр сурайлы, канча дейт. Вентонун азыр маалымат кагазы биякта бар. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз маалымат кагазга? 93 18 220 деп атам. 1.8 моно, 220. Номерди бир катуураак айтып койсоңуз. 709 14 84 12. 14 84 12 деген номерге чаласыздар. 220 мың сом дейт. Ford Fox Hatchback жылы 2003, 1.8 дизель, коробкасы механика, 240 мың сом сурап жатыр. Кузову жакшы тугандар, баягындай жумушу жок, өтө жакшы амалда. Дизель экендигин эске алып коюңуздар. Mazda Primesi автонасы, дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы, коробка механика, жылы 2002, объем 2, баасы $3800 сурап жатыр. Баасыны жакшы коюптур, салыштырып көрүңүздөр башка машиналарга. Кээ бир жерде алып сатарлардын машинасы почти 5ке чейин жакын койгондор бар экен, ушуларды 46, 47, 48 деп. Ал бул жерде азыр 3800 деп турат. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүз. Японец Golf 4 оң рулду, жылы 2004, 2 объем автомат, баасы $4000. Ушундай японский Golf 4 дагы өтө жакшы машина болот. Электро көтөрүштөр экен. Отуруштары жакшы, спортивный. Коробкасы автомат. Пробег канча болуп калды экен? 263 мың километр жүргөн. Мөлчөрү. Абалы жакшы экен достор. Golf 4 издегендер болсо, номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Жакшы абалда Passat B5 97 жылкы 1.8 механика, баасы $3900 сурап жатыр. Азыр салонун ачып көрөлү. Дөңгөлөктөрү 15 размердеги кышкы дөңгөлөктөрдө турат. Кузовунда дагы жумушу жок. Бул жерде достор Audi A6 автонасы ушундай көк жакшы абалда турат. 2 объем инжектор же моно. Жылы 96, коробкасы механика, $3900.
Ушул нөмерлерге чаласыздар дагы ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Азыр эшиги жабык. Дагы бир 124 Mercedes. Жылы 94 2.5 дизель экен, состояниясы жакшы. 09 Скольдун номеринде 300 миң сом дейт. 605'тен мотору дейт. 605 болгондо эмне болуп калат ошондо? 35 дизель. Дизель болот, э? Өзүнүн мотору да. 2.5 болот, э? 300 миң сом дейт. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Жашыл түстө BMW тройка. Дөңгөлөктөрү кышкы, коробкасы механика. Жылы 94 1.6 $2500. Ушул нөмерлерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул жакта достор дагы бир жакшы абалда Golf 3, жылы 93 1.8 моно, механика 230 миң сом. Азыр эшигин ачып көрөлү. 196 миң километр жүрүптүр. Үстүндө люк бар. Мындай багажниктер дагы коюп коюптур. Кузову жакшы, дөңгөлөктөр дагы жаңы салынган, кышкы. Golf 3 жакшы абалда экен, туугандар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Mercedes 210, жылы 98 3.2 автомат, расход 811. 98 жылғы Mercedes'te $5600 деп жаттыр. Комплектация элеганс, отуруштары простой, трапичный отуруштар экен. Кожа дагы эмес, велюр дагы эмес, кузову жумушунда, кузовунда жумушу жок экен. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы дөңгөлөктөрдө турат.